Assalamu alaikum урматтуу Күн Желеси каналынын көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер, замандаштар, кутмандуу кечиңиздер менен саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта биз сиздерге Күн Желесинин админи мен экран астында турган инкубатор аппаратты кантип жасоонун жолдорун айтып берүү максатында чыгып жатамын. Сиздер дагы андыктан аягына чейин көрүңүздөр. Үйүндө жасайм дегендер кунткой угуп туруңуздар, ал эми тажрыйбасы барлар менин минустарым болсо кошумчалап комментарийге жазып кетиңиздер. Мен бул видеону чыгаруудун максатында ушундай инкубатор жасап саткандардын бизнесин тоскоолдук кылуу максатта эмес, жөн гана аны сатып ала турган мындайча айтканда шарты жок адамдар үчүн же үйүндө өзүм жасайын деген адамдарга жардам катарында чыгарып атам. Эгер мен өзүм дагы жасап сата турган болгомдо мынтип чыгармак эмесмин. Жөн гана сиздерди билүүңүздөр максатта чыгарып атамын кантип жасоонун жолдору. Бул мен экөө бар болчу. Мына колдо жасалган. Бирөөсү начар чыгарган үчүн аны ыргытып салдым, мына ушул жакшы чыгарган үчүн муну алып калдым. Негизи меники өтө деле идеал эмес. Мен деле жаңы баштоочу. Биринчи жасаган аппаратым. Интернетте жасап саткандардыкы жакшы, чындыгында мактаймын. Меникинден жакшы. Сырткы видтери угулдар түз чыккан, кооздолгон, макеттер жакшы жасалган. Мына ушундай туугандар. Алардыкын мен мактайм. Желательно ошолордун алуунун дагы сунуштайм. Анда эмесе үйүндө отуруп жасайын дегендерге мен бир четен түшүндүрүп берейин. Кантип жасоо, кандай жапчастар керек. Биринчи шаг макеттен баштайсыздар. Могу макет. Бул пенаплекс 2 сантиметрдей калыңдыктагы. Ушудан 2 пенаплекс жетип жетпей калат. Андыктан сиздер 3тү алыңыздар запаска катары. Буга 90 жумуртка болот, 2 полкалуу. Биринчи шаг мына ушул макетти жасайсыздар. Назар салыңыздар анда. Az иштеп жатат. Мен биринчи узун турасы 40. Меники бийиктиги 58,5 сантиметр. 60 кылып койсоңуздар дагы болот сиздер. Биринчи шаг ушундай. Куб формасында жасайсыздар. Бир гана алдын ачык калтырасыздар. Ушинтип жасап аласыздар. Уктуңуздарбы? Экинчи шаг вентилятор, лампочка, кабелдерди орнотуу. Биринчи терморегуляторду койбой жатып, вентилятор менен мына патронду коюп алыңыздар. Асты үстүнө. Мына мынтип. Мен интернеттен карап ушинтип жасадым. Коюп алып туруп, андан кийин кабелдерди алып кетесиздер. Бир кабелди могуга улайсыздар дагы, артынан көтөрүп алып чыгып, айланып келип, мына могу кабел көтөрүлүп чыгып, бул жактан мынтип айланып терморегуляторго кетти. Ара жолдон эле моиттен могу патронун лампочкасын, могу патронун кабелин дагы буга кошо коесуздар. Ошондо бир кабель менен 2 патронго лампочкага ток кетип атат. Ал эми вентилятордуку дагы ошондой. Буга дагы бир кабель менен кетет, тияка көтөрүлүп келип, ара жолдон буга кошулат дагы, сыртыга чыгып мындай келет. Лампочкадан келген кабелди терморегуляторго кошосуздар дагы. Ал эми вентилятордан келген кабелди сиздер могу блок питанияга кошосуздар. Астындагы блок питания. Бул максат 220 вольтту 12 вольтту өткөрүп берет азайтып. Болбосо вентилятор күйүп калат. Терморегуляторго 220лык ток келген мына. Келип туруп бул астынан 2ге бөлүнгөн. Бир бөлүгү бул блок питанияга ток берет, экинчи бөлүгү терморегуляторго ток берет. Сиздер моундай чекеси кызыл ушундай жука эле кабель алып бериңиздер, ушул жетет. Анткени булар токту көп жебейт да, ошон үчүн. Анан вентилятор жандыра албай кыйналат. Вентилятордун кара кызыл кабели турат, көрдүңүздөрбү? Жанагы моундай простой кабелди кошуп атканда, могу чекеси кызыл кабелди тиги вентилятордун кызыл кабелине кошуп койсоңуздар, анткени кызылы плюс, карасы минус болот. Блок питанияга келгенде адаштырып албаңыздар да, V плюс, V минус деп турат, ошо плюс минусту точно кошуш керек. Ошон үчүн могул жактагы плюска кошулган кабелди алып келип, могул минусуна кошуп салбаңыздар деген максатта да. Ошондой. Экинчи шаг ушундай. Ушуну жасап аласыздар, коесуздар. Экинчи шаг мына кабелдер, анан могуну коесуздар. Үчүнчү шаг полка. Полканы ортолой алып караңыздар. 2 лампочканы ортолой караңыздар. Могу полка буга жакын болуп калбасын.
Анан астыңкы полка дагы буга жакын болуп калбасын, ортолой алып карап жасай бересиздер. Мондай кылып мына полка тура турган пеноплекстен кыркып коесуздар. Мунун астында полка кирип чыкканда муну четин сыйрабаш үчүн скотч жабыштырып же кагаз клей жабыштырып койсоңуздар болот. Анан могу полканы кармап турган мына тиребечтерге пеноплекстин үстүнө ак жылма нерсе коюлган. Бул обойный уголок. Кичинекей болот өзү. Строй материал саткан жерде сатат. Обойный уголок десеңиздер түшүнөт. Бул ак пластик уголок болот. Ушул мындай тартып чыкканда жылма болот да, кырып кетпейт. Ушинтип эле жасайсыздар. Тарелканы коесуздар, сууду коесуздар. Могу датчик болсо бул одновременно көрүнбөй калды. Нымдуулукту, андан кийин жылуулукту текшерип берет. Бул 400 сом турат базарда. Эми полканы кантип жасайсыздар? Мына ушундай кылып размерди алып жасай бересиздер. Негизгиси 2 сантиметрлик рейканы алып жасаңыздар. Ушуга 45, астына 45 батат. Могуга 4 сантиметрлик калыңдыкта рейканы коюп койсоңуздар 40 дагы батпай калат да, азайып кетет ошон үчүн. Негизи 3 эле шаг ушинтип жасайсыздар. Могу терморегулятордун датчиги. Ушул температуранын, ичиндеги температураны текшерет. Анан 5-6 жерде монтип тешип коесуздар айланып турган үчүн. Сиздер вентиляторду тетир кылып коюңуздар мына. Арт жагы, мына жазуу жагы лампочка жакта болсун. Анткени вентилятор арт жагына шамал чыгарат ошон үчүн. Туугандар. Биз ушинтип эле жасадык. Анда эмесе бизден кеткен катачылыктар болсо, комментарийге кошумчалап түздөп кетиңиздер. Мына ушундай. Ушинтип эле жасайсыздар. Үйдө олтуруп жасагандарга. Сиздер менен Күнжелес каналы болду. Анда эмесе биздин видеого класс басып комментарий калтырып, жакындарыңыз менен бөлүшүп, бизге поддержка берип кетиңиздер, туугандар. Эми муну чыгаруу максатты айттым сиздерге. Ушундай максатта чыгардык биз. Негизи сиздерге жардам болсун деп. Анткени мага өтө көп адам чалды да. Интернетке буга чейин могу инкубатор аппарат чыгарган болчумун да. Ушул чыгарды десем, ушунуңду саат же кантип жасаганды үйрөт деп. Баса мен баасына келейин, а. Патрон 50 сом, лампочка 15 сом, могу простой сөзөк лампочка. Жумуртка сыяктуу. Простой десеңиздер сөзөк берет. Лампочка саткан жерде. Вентилятор 120 же 130 сом деп турат. Кара простой вентилятор дейсиздер, мына ушундай. Могу кабель, простой ак кабель. Бир жагында кызыл сызыгы бар. Бул метри 15 сом, бул 10 сом турат. Ошондой. Бул пеноплекс 70 сомдон турса керек. Ушулар керек. Могу рейка бир полкага 1 метр кетет. 1 метрден ашыгыраак. Ошо кыскасы мага 2 метрден ашыгыраак кетти да, мына ошо 2 полкагачы. Эң кымбат могу терморегулятор былтыр 450 сом болчу, 400 сом, 450 сом. Азыр 900 сом болуп кетти Бишкекте. Кытай жабык болгон үчүн бул Кытайдан келет экен. Эски складтар көтөрүп жиберишти. Блок питания, могу чоң блок питания, буга 2 вентилятор кошулат. Одновременно. Бул 450 сом турат базарда, элитстройдо. Мен 350 сомго алдым эми тааныштык кылып. Мындан кичиси дагы бар, ал 1 вентиляторго кошулат, бирок ошону 2 вентиляторго кошуп койсоңуз деле иштете берет экен. Мен ошол кичикейди дагы кошуп көрдүм, иштеди. Биз 1 ай турду да иштепчи. Күйгөн жок. Бул блок питания дейт. Бул 450 сом, бул 900 сом. Анан плинтустун клеи менен бурчтарды клейлеп коесуздар. Сквозняк болбош үчүн. Ушундай. Февраль айында жасаганмын. 2200 сом расход кеткен. Торпор бардык майда чүйдөсү менен. Азыр кээ бир материалдар кымбаттаган үчүн 2500 сомдун төгөрөгүндө болуп калса керек запчасть. Мына ушундай туугандар. Интернеттен карасаңыздар ушуну 4000 сом. Сапчым катуу сүйлөшсөңүздөр 3800 сомго берсе керек. Мына ушундай. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Сиздер менен Күнжелес каналы болду.